Саламатсыздарбы, урматтуу биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарга карап аткан таңда кайрадан ысык салам айталы. Аптанын бейшемби күнүндө кайрадан Таңкы регион каналында жолугуп турабыз. Саламатсызбы кадырман телекөрүүчү. Мына ушундай жаркыраган таңда сиздер менен чогуу биргеликтебиз. Бүгүн болсо бизде өзгөчө конокторубуз бар экенсиз. Ооба. Сөз түрдө, себеп дегенде азыркы учурда баягы мекенибиздин тартиби, мекенибиздин сакчылыгы сөз түрдө мыкты деңгээлде кармалбаса, кайда бармакпыз? Ооба. Кадырман телекөрүүчү, бул кесипти аркалаган айымдар санда аз кездешет. Анткени оор кесиптердин бири, көпчүлүк учурда мырзаларыбыз бул кесипти тандайт, бирок ошол эле учурда мен мекенге кызмат кылам деген айымдарыбыз дагы жок эмес. Мына ушундай мекенге кызмат кылууну көксөп, эңсеп келген айымдарыбыз бүгүн бизде конокто. Тагыраагы кимдер деп турган болсоңуздар, милиция кызматкерлери бүгүн бизде конокто. Эмне үчүн чакырдык? Анткени 8-март аялдардын эл аралык майрамына карата тартип сакчыларын чакырдык. Бүгүн бизде конокто Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын тергөөчүсү Кенже лейтенант Жумадылова Айзада Жолдошевна, ошондой эле Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын тергөөчүсү Улук лейтенант Аалы кызы Акчолпон айымдар. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Кош келипсиздер. Кош келипсиздер. Маанайыңыздар жакшы. Эртең менен турганда сон маанай, Ооба. Деги эле айтыңыздарчы, мына жогоруда айтып калдык, бул кызмат өзгөчө мырзаларга депчи. Деги эле кандай уксак дагы мырзалар эске келет эмеспи? Анан эмне себептен ушул кызматты тандап алдыңыздар? Дал ушул милиция кызматкери болууну эмне үчүн тандап алдыңыздар? Сөздөйсүзбү? Да, мен жооп берсем, саламатсыздарбы? Менин атам өзү аскер кызматында кызмат өтөп келген. СССР убагында Украина мамлекетинде 2 жыл. Ошондон негиз болуп эле мен атамдын ошол армияга баргандагы формаларын көрүп, ошонун негизинде милиция форма кийемин деп кыялданып, ошонун негизинде милиция кызматына келдим деп ойлойм. Жана да бир себеби мен кичинекей кезимде 4-класс болсом керек, ошондо деген түрк мамлекетинин бир киносун көрүп калгам. Милиция кызматкерлери жөнүндө. Ал жакта айым бар болчу. Айым бар болчу. Опера кыздар бар болчу. Ошонун негизинде дагы ошол дагы экинчи мотивация болду болуш керек. Ошонун негизинде мен ошол кызматты аркалап калдым. Сизге эмне себеп болду? Мен атайын өзүм жана бала чагынан кыялданып келишет го, милиция кызматкери болсом деп. Менде андай деле болгон эмес, болгону бир 4-класска чейин юрист болсом деп тиленчимин да. Анан кийинчерээк уже 10-11-класс болуп калганда журналист болсом деп уже тилегим, оюм өзгөрдү да. Бирок окууну бүтүп келдик, Борбор калаага келгенде эле ошо милициянын генерал-майору Иргешалиев атындагы Ички иштер министрлигине караштуу академияга тапшырып калдым. Ошо менен юриспруденция багытын аяктап, анан милиция тармагынан практика өтүп жакты, милициялардын жумушу жакты, жоопкерчилиги бардыгы жагып, анан бул меники экен деп өзүм мүнөзүм деле токтогошуга ылайыктуу болчумун да. Жок, мен журналист болбогонум эле туруптур, бул тармак меники деп ошо. Кесип тандоодо адашпаптырмын деген экенсиз. Кесип тандоодо убагында ойлогом, журналист болуп эле кетсем болмок депчи, 1-2 курстарымда, бирок кийин жок, мен Кудай жазган эмес, жакшы болуптур дедим да, планы Кудайдын планына наоборот разы болдум. Демек башында журналист болгуңуз келчү, бирок милиция кызматкери болдуңуз, Кудай биринчи тилегимди орунатып койду окшойт бала чактагы. Кадырман телекөрүүчү, эгерде мына ушундай биздин студияда орун алган милиция кызматкерлерине, тартип сакчыларына сурооңуз, каалоо тилегиңиз болсо, экран астындагы номерлерге калтырсаңыздар болот. Биз өз убагында кезегинде сиздерге окуп беребиз. Анан эми болгондо дагы тергөөчү болуу кыйын болуш керек. Тергөөчү болуш негизи эле аял кишиге эмес, эркек мырзаларга деле погон кийип кызмат кылыш мен оюмча аябай эле кыйын. Анан алардан калышпай эле айымдардын мырзаларга теңелип, чогуу иштешип, күнү түнү бизде билесиздер, белгиленбеген убакытта иштейбиз. Башка мамлекеттик кызматтар эртең менен 8:30-дан 5:30га чейин иштесе, бизде андай убакыт жок. Ошондой эле майрам учурларда айгай деп коет тревога, ошолорду биз карабастан күнү түнү мырзаларга теңелип иштейбиз. Андыктан айымдарга кыйын эле, погончон айымдарга аябай эле кыйын. Анын ичинен тергөө кызматына да кыйын аябай эле. Эми ал жерде тергөө кызматы эң негизгиси бул кылмышкерлер менен бет маңдай отуруп алып, сүйлөшкөнү,
бир бөлмөдө сүйлөшүп, ошонусу менен аябай опыт алдуу деп ойлоймун. Ошол ага карабай тергөөдө иштеп жүргөн, погон кийип милицияда иштеп жүргөн айымдар бизде көп. Айзат айым, эми сиз айтсаңыз да, мисалы милиция кызматкерлери тескерисинче майрам күнү көбүрөөк иштейт. Башка мамлекеттик кызматкерлер майрам күнү эс алат, журналисттер менен милиция кызматкерлери ошол күнү тескерисинче адаттагыдан сырткары көп иштейсиң да. Анан үй бүлөңүз буга кандай көз карашта? Майрам күнү азыр бир сонун дасторкон жайылат экен десе эле, таң атпай алар уктап атканда эле сиз көчөгө чыгып кетесиз да, мисалы жумушкачы. Биз башка кызматтарга салыштырмалуу майрам күнү бизде наоборот тескерисинче күчөтүлгөн тартипте иштейбиз да, күнү түнү. Үй бүлөм кандай карайт? Үй бүлөм түз эле көз карашта, анткени жакындарым баардыгы колдойт. Мен тилегеним анан жакында эле турмушка чыктым да, ошо жолдошум дагы милиция кызматкери болсо дегем да, анткени бирибиздин кесипти түшүнгөнгөчү, ато майрамдарда мен кетип атсам, ал үйдө эс алып атса, анан туура эмес түшүнбөстүктөр болбосун деп, ушу кайын журтум жолдошум түшүнсө экен дегем. Ал тилегиме да жеттим, буюрса шүгүр бардыгы түшүнүшөт, колдошот. Жолдошум дагы кызматкер болгондуктан экөөбүз эертең менен чогуу туруп чогуу кетебиз жумушка, кечинде кызматыбыз бүткөндө чогуу кетебиз да, кайра үйгө. Жакшы экен. Өтө жакшы. Айзат айым, негизи айтсаңыз, өзүңүздүн баягы билимиңиз тууралуу айтып берсеңиз, кайсы жактан окуп бүткөнсүз? Скөл өрөөнүндө окуп бүткөм, орто мектепте окуп келип, Борбор калаага келгенде ошо жогоруда айткандай Ички иштер министрлигинин академиясын аяктадым. Андан кийин эле ошо именно тергөөдөн өткөм да, тергөө багытынан өткөм практиканы. Ошон үчүн дароо эле тергөөнү тандадым, башка кызматты тандайм, тергөөнү деп. Анан жалпысынан 2 жыл болуп калды кызмат кылганыма ички иштер органдарына. Тергөөдө именно тергөөгө 1 жыл болду. Айзат айым, айтсаңыз эми, мисалы тергөөчүгө күн сайын ар кандай арыздануу, даттануулар келет да жарандардан. Бири уурдап кетти деп келет, бири жоготуп алдым деп келет, бири болсо дагы кимдир бирөөгө арызданып келет. Анан негизи ошол сиздин мына ушул оор түйчүктүү жумушуңузда эсиңизде калган бир окуя болсо жакшы болот, айтып берсеңиз. Балким эсиңизде калды, же болбосо кайрылган инсандын баягы маселесин сиз баягы мыйзам чегинде чечип бергенден кийин жылдар өтсө дагы сизге ыраазычылыгын билдирип турган инсандар бар чыгар. Рахмат сурооңуздар. Биздин кызматта аябай эле көп кызыктуу учурлар болот. Алардын бирин айта кетсем, мен буга чейин Ош шаарында иштеп жүргөм, Ак Буура милиция бөлүмүндө. Ошол учурда мен практикамда биринчи жолу болгон. Жаш жетилекте ала качуу болгон. Жаш жетилек 15 жашта кыз болгон. Аны 91-жылкы бала болуш керек. Ошол өзүнүн шериктештери менен 4 шериги менен урдап качкан да. Ошол аябай мен эсимде кала турган болгон. Бир күндө эле 4 адамды камап, бизде эртеси сотко алып баруу деген бар, бөгөт коюу чарасын тандоо деген бар. Бир түндө ага даярданып, эртең менен барып, ошол нерсе мага мындай эсимде кала турган нерсе болду. И ошол 4-5 өтөн эле соттон тиешелүү чара, то есть мөөнөтүн алып мыйзам чегинде чара көрүлгөн. Ошол эсимде кала турган нерсе болду деп ойлойм. Сизде кандай окуялар болду? Менде эсте каларлык деле аябай окуя болгон жок окшойт. Сиздикиндей бардыгын эле вроде суткалык мөөнөткө чыгабыз да, мөөнөттө көп нерсени көрөбүз да. Бирок көбүнчө окуяларды мындай аябай жүрөгүмө кабыл албаганга аракет кылам да. Эми ато психологиялык жактан, психикалык жактан жабыркап калышыбыз мүмкүн да. Көп нерсени көрөбүз бир 24 сааттын ичинде. Анан мындай көбүнчө маани бербей, бирок ошону менен эле ар бир кайрылган жарандардын көйгөйлөрүн чечип берүүгө аракет кылам, бирок жүрөгүм аябай жакын алып, монтип эстеп калбайм да. Анан сиздер мисалы жумуш учурунда, тергөө учурунда баягы ар бир эмени ойлонуп чыгасыздар да, тергөө учурундачы. Баскан турганын, тергей турган ишти, анан үйгө барып алып дагы тамак жасап атып, кир жууп атканда дагы ошол нерсе оюңуздарда болобу? Ал нерсе болот. Мен кесиптешимди билбейм го. Мен жумушта убактымдын көбү жумушта өткөндүктөн азыр менин убактым жумуш, үйгө укташ үчүн эле барам. Мен биринчи үйүм азыр жумуш эле болуп калган.
жумуштагы нерсени таштаганга аракет кыласың, бирок тергөөдө жоопкерчилик аябай чоң болгондуктан үйгө барганда деле ал нерселерди ойлоносуң, эртеңки жоопкерчиликти ойлоносуң, мөөнөт деген бар, мөөнөтүн ойлоносуң. Ошол таштап үйгө барганда тергөөнү унутуп коюш аябай эле кыйын. Башка нерсени ойлонойн десең деле жумуштагы нюанстар эске келе берет. Негизи айымдарга деп калдык, баягы жогоруда айттык, биз милиция кызматкерлеринин жумушун жакшы билебиз да, баягы түн ортосу болсо дагы чакыруу келип калса жөнөмөй да. Сиздерде дагы ошондой нерсе болобу? Анан бул нерсе баягы үй бүлөдөгү кандай кабыл алышат? Мен азыркы учурда бойдок болгондуктан ата-энем башка жашайт, андыктан күнү түнү биз суткалык мөөнөткө турабыз. Ал жактан, например, бизде Свердловский район боюнча чакыруулар болсо, ошолорго барабыз, күнү түнү сутка бою кызмат өтөп. Үйдөгүлөр өздөрү макул болуп эле мени бул кызматка барышыма макул болушкан, андыктан үй бүлө тараптан менде эч кандай тоскоолдук жок. Тескерисинче ата-энем, бир туугандарым мени колдоп турушат. Мен буга чейин милицияга арыз жазганым бар, анан ошол жерде отурам да, кезек күтүпчү, анан чалуу болду да, тергөөчү айымга. Анан каза болуп калыптыр бир жерде кимдир бирөө, анан жумушун таштап коюп эле каза болуптур, кеттик, анан ал мынтип ооруч экен, мындай деп кетсе эле мен бул жакта жүрөктөрүм калтырап титиреп, азыр өлгөн кишини барып мен булар көрүшөт да деп, мен бул жактан эле коркуп аттым да. Сиздерде дагы ошондой чалуу болгондо, демек сиздер психологиялык жактан дагы даяр болушуңуздар керек экен. Албетте. Ар түрдүү чалуулар болот. Чалуулар аябай эле көп болот. Каза болгон адамдарга көп чыгабыз. Бизди академияда окуп жүргөндө эле ошол нерселерге даярдап койгон. Биздин, например, морг алып барып, адам сойгонду көрсөтүп. Ошондуктан башында бир аз кыйын болушу мүмкүн. Азыркы учурда иштеп ушунча убакыт иштегендиктен ал нерселерге анчалык деле. Демек бир гана медицина тармагында окуган студенттерди эмес, милиция болууну каалагандарды дагы моргко алып барат экен. Ооба, бизде окуп жүргөн учурда алып барышат. Алдын ала даярдайт экенсиздер. Анткени өлүктү көргөндө адам баягы сестенесиң, коркосуң, чочуйсуң, демек сиздер жумушка чейин эле даяр болуп калат экенсиздер. Моралдык жактан даярдайт. Анан дагы баягы даярдануу деп калдык. Бул негизи алдыдагы кыздарыбыз болсо, айымдар болсо, ошол кийин милиция кызматкери болсом деген, ошол айымдарга кандай кеңеш берет элеңиздер? Мен жооп берип кетсем. Ар бир кесип ардактуу дейт го. Ар бир кесип айым мырзасына тандалбаш керек деп ойлойм. Ким кайсыл кесипке шыгы болсо, кызыгуусу болсо, ал нерсеге аракет кылып, опыталдуу болсо дагы жетиш керек. Андыктан айымдарга милиция кызматында иштөө сыймык деп ойлойм. Андыктан келип иштеңиздер, коркпоңуздар деген, өзүңүздөр дагы моралдык жактан даяр болуш керек. Ошол. Мен да көп угам, көп кыздар айтып калат, кандай сон, мен да иштегим келген, жакындарым каршы болуп койду депчи. Ал эми жакындары каршы болбогондор иштегиси келсе, мен кеңешим ушу моралдык жактан күчтүү болуш керек да, мындай сынып калбаш керек. Ар кандай окуяларды көрөбүз, анын баарын жүрөккө жакын албай, мындай жан дүйнө күчтүү болуш керек го дейм да, ошонун баарына туруштук берип, мындай ыйлап ошол жактан истерика салбайчы. Мына окуя болгон жерге барабыз, ар кандай учурлар болот, ар кандай адамдар болот, атайын провокацияга алдырышат бизде. Анан ошондо сабырдуу болуп, мындай алар менен кошо урушуп талашып кетпей, психологиялык жактан да күчтүү болуш керек да. Чындыгында эле күн сайын ар түрдүү окуялар, анан милиция кызматкери кырдаалдан чыкканды дагы билиш керек болуш керек. Анткени сиз айткандай атайын баягы ыз чуу салгандар бар, күн сайын уруш, талаш, бири менен бири мушташып, сиздердин жаныңыздарда мушташып кеткен учурлар дагы болуп болуш керек. Сөзсүз түрдө андайлар да көп болот. Биздин көзүбүзчө деле урушуп талашып эле тытышып кетишет, койгула десек да болбой. Бизди да ошого провокация кылгандар көп атайын. Иштебейсиңер силер деп. Иштебейсиңер дейт, видеого тартышат атайын. Андайларда биз психология сабагында өткөн да атайын ошо
ошону үйрөтүп адамдар менен ар ким ар кандай болот да. Кээ бирөөнө кат сүйлөсөң үн чыкпай калат, кээ бирөөнө акырын сүйлөсөң башыңа отуруп алат. Ошон үчүн биз адамды карап туруп кандай ал адам менен сүйлөшкөндү билишибиз керек да. Жана жашы жете электер келет, карылар келет, ар ким психологиясы ар кандай да. Ошону биз мындай урушпай, талашпай, акылдуулукка салып, акырын чечкенге аракет кылышыбыз керек да. Негизи тартип сактаганга анан баягы мекенибиздин тартиби дайыма сакталып жүргөнгө жалпы журтубузга деген не дейт элеңиздер? Биз эмнени көзөмөлдөшүбүз керек, эмнеге көңүл бурушубуз керек жарандарчы? Кылмыштар азайыш үчүн. Жакшы суроо болду. Ар бир адам өзүнөн башташ керек дейт го. Азыркы учурда көрүп атасыздар, кылмыштуулук аябай эле көп болуп баратат. Андыктан арыздануучулар бизге арыздануучулар келет да. Биз аларга деген жардам бергенге милдеттүүбүз, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргогонго милдеттүүбүз. Биз бул боюнча ант бергенбиз. Негизинен жарандарга айтып кетерибиз, биринчи өзүңүздөргө сак болуңуздар. Күнүгө эле бизде маалымат каражаттарынан айтылып атат. Азыркы күндө айрыкча алдамчылык фактысы, телефон алдамчылык фактысы боюнча. Ошого биринчиден жарандар өзүңүздөргө сак болуңуздар. Андыктан ошонун негизинде эгерде сиздер сак болуп кылмышкерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүп бербесеңиздер, менин оюмча кылмыштуулук дагы азаят. Жана ошондой эле биз кызмат сакчылары сиздердин коопсуздугуңдарды сактаганга дагы аракет кылабыз. Негизи ошол сиздерге көпчүлүк учурда кайсыл маселе менен көп кайрылышат? Кандай арыздаттануулар көп келет деген да? Кандай өңүттөгү? Бизде азыркы учурда көбүнчө ошол акыркы учурларда көп айтылып келе жаткан бул алдамчылык, телефондук алдамчылык көп катталып жатат. Албетте уурдоо фактысы аябай көп. Ошондой эле үй бүлөлүк зомбулуктагы акыркы учурларда аябай актуалдуулук маселени жаратып келатат. Ошол нерселер көп. Сизге кандай даттануулар менен көп келишет? Бизге деле ошол азыр интернеттен аябай алдамчылык көбөйүп жатпайбы? Кибер кылмыштуулук. Ошо менен көп келип атышат. Адамдар өздөрү ак көңүлдүкпү же мындай бат алданып калып атышат да, өздөрү шарт түзүп берип коет. Алданып калышат, анан бизге келип эле иштеп атасыңар, таппай атасыңар деп элечи. Кылмыштуулуктун сандарын өздөрү көбөйткөнгө шарт түзүп берип атышат да. Ошон үчүн жарандарга кайрылат элем, чалууларга ишенбей, мисалы банктан чалып атабыз десе, банкка барып кайрылыш керек, эринбей элечи. Ошентип эле адамдар өздөрү кылмыштуулуктун санын көбөйтүп атышат да. Кыргыздар ишенче келгилебиз, анан чалса ишенип эле, Азыр көп тааныштарымдан да уктум, интернет тармактарда дагы белгилүү адамдардан дагы көрүп келатабыз. Баягы телефон менен канчалаган чоң суммадагы акчаларга, чоң байлыктарга алданып калгандарга. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, мекендештер, сак болуңуздар деп жалпыңыздарды чакырмакчыбыз. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Сиздерге эркин микрофон берели, телекөрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп же болбосо айымдарды, апаларды, кесиптештериңиздерди майрам менен куттукталсаңыздар болот. Рахмат чоң, сиздерди дагы бизди чакырып, ушундай аябай кызыктуу маек курганыңыздарга чоң рахмат. Жарандарга кайрылып кетерибиз. Өзүңүздөргө сак болуңуздар, кылмыштуулуктан алыс болуңуздар. Биз мекен сакчылары, ички тартип сакчылары сиздердин коопсуздугуңуздар үчүн иштеп беребиз. Ошондой эле келе жаткан аялдардын эл аралык майрамы 8 март майрамыңыздар менен жалпы кыргыз айымдарын, ошондой эле милиция кызматында иштеген айымдарды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Баарынын иштерине ийгилик, ден соолук, үй бүлөлүк бакыт. Ошондой эле айымдарга арнап 4 тап айтып койсом. Айымдар гүлсүңөр да насыңар, өмүрдү гүл кылган жасыңар. Айдай сулуу айымдар, куттуу болсун 8 мартыңар. Өтө сан. Жарандарга кечеки өтүп кеткен ак калпак күнү менен кыргыз элин чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Жана андан сырткары бүгүн 6-сы келе жаткан 8 март эл аралык айымдар күнү менен дагы жалпы айымдарды куттуктайм. Баардыгыңыздар ден соолукта болуңуздар, кыргыз элине тынчтык болсун. Кызмат кылып жүрө берели, кызматыбыз эл үчүн.
ыраазычылык билдиребиз атайын убактыңыздарды бөлүп биздин телеканалга келип бергендигиңиздер үчүн, маек үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мына ушундай оор ишиңиздерде мекен сакчылары болуп иштөөнүн негизи бир топ кыйынчылыгы, түйшүгү, оордугу болгону менен бирок сиздер мен мекен сакчысы болом деген ичиңиздерде аруу тилегиңиздер, каалооңуздар күч болгон үчүн мына ушул тармакта иштеп келе жатасыздар. Ыраазычылык билдиребиз сиздерге. Кадырман теле көрүүчү, бүгүн бизде конокто мына ушундай мекен сакчылары жарандардын укугун мыйзам чегинде коргоого жардам берген айымдар бүгүн бизде конокто болду. Тагыраагы айтканда, Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын тергөөчүсү кенже лейтенант Жумадылова Айзада Жолдошевна, ошондой эле Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын тергөөчүсү улук лейтенант Аалы кызы Акчолпон бүгүн бизде конокто болду. Урматтуу теле көрүүчүлөр, алыстабай туруңуздар, дагы алдыда кызыктуу маектер болмокчу. Сыналга жакыныраак чакырабыз. Рекламалык жарнамадан соң кайрадан жолугабыз.